ошо Акбуранын жээги боюнча ошо сиз жанагы Мелис Мырзахматовдун жеринен баштап алар сот процесс жүрүп атат. Азырча сот подконтролда. Мына башкирге айта албай атпайбы? Ошо сиз айткан жерден баштап тиги эмеге чейин полностью жээгин алабыз. Кечээ жыйын өткөргөнбүз. Ошо жерде 14 кафе ресторан бар экен. Асылбек Жээнбеков бар экен, Кедибеков бар экен, Карашевдин же жанынан мурдагы мамлекетте иштеген чиновниктер да. Сиз абдан туура айттыңыз. Сиздин ушу саясатыңыз менен колдойм да коркуш маселени көтөрөсүз да. Биздин жетекчилер ушу тергебейбиз. Как эс айтасыз? Ушулардын баарын азыр эми убагында булар гостадиал болгон. Кечээ мен чакырып сүйлөштүм булар менен. Айттым, хорошо. Эми строение кылып турушуна, анын ичинде жанагы налоговыйда иштеген дагы Чоюнов деген бар. Ömür boyu налог иштеп келген киши да. Ömür boyu тойбой эле койду бул кишичи. Ömür boyu налог иштеп төлөбөй эми кафе кантерлер мен иштешим керек деп коет. То есть ошолордун баардыгын азыр эмеге өткөрөбүз, муниципалитетке өткөрүп, ошол жерде парк бар экен билесиз, тиги менен Бакырбай түшкөндө парк бар. Кичине парклар токтоп калды. Ошол паркты до конца жака чейин алып барабыз. Жеңиш паркы болуп. Ана жакта мундагы Исанов үчүн асфальтты басуутабыз көрдүңүз. Ошол жер туп больница чеген, аякта бирөө бир камдап койгон экен, сатам депчи, заборун узатып, ичин паркты баштады. Ал жерде парк болот. Ылдый жагында жанагы коллективный гараж бар экен. Алда бир каттар бар, анын ичин тазалап, ал жерде парк кылабыз. То есть ушу Акбуранын бою тетиги эмеден баштап ошол жанагы Мырзахматовдун чегине чейин жерди чейин полностью биз жак бетин зона отдыха бак кылып салабыз. Сиз ушундай эмелерди айтып туруңуз магачы. Рахмат жок. Рахмат. Ошол жанагы соттордо да көп маселе бар да. Биздин соттордун баары сатылма. Ошону сатылуу жеткизип, ушул жерде бар шаардын башка балансына кайтарыш керек да.